Assalamu alaikum bir tуугандар. Бүгүн биз Адырга Рахат эженин үйүнүн курулушуна келдик. Сиздерге видеодо дагы да толук маалымат берем. Жүрүңүздөр. Сиздин үйүңүздө суу, свет жок болсо, канча күн чыдап жашай аласыз бир тууганым? Ушул сыяктуу Рахат эженин да 2 кызы бар. Бир кызы катуу ооруп больницада, экинчи кызы интернатта. Рахат эже өзү өмүр бою баласын айыктырам деп аракет кылып, результат ала албай, өмүр бою идиш жууп, полиартрит оорусуна чалдыгып, квартирасын төлөй албай айдалып кеткен квартирадан. Акыры фондго кайрылып, Аллахтын каалоосу менен үй курула баштады. Сиз дагы соопко ээ болом, жалгыз боо эненин бул кышты ысык үйдө кышын өткөрсүн деп салым кошом десеңиз, ушул номерге кайрылыңыз. Бул жерде чөп жок, суу жок, свет жок. Адырдын башында экен кыздар. Мен барып көрүп келдим. Усталар аябай кыйналып ысыкта бүт күчү менен кышка чейин кирип калсын деп аракет кылып жатышат. Ичин бүтүрүүгө, жумушту тездетүүгө акча каражат которуп соопко иштеп калсаңыз болот. Сууну ташып ичип жатышат экен. Свети жок кыздар. Сиз да кичине болсо да соопко иштеп калам десеңиз, анда ушул номерлерге кайрылыңыздар.